саламатты окуучулар, кезекте кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ой-жүгүртүү мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабакта структурасы, тезис, далилдер, тыянак жөнүндө билесиңер. Аларды байланыштыруучу каражаттарды колдонуп текст түзө аласыңар. Ой жүгүртүү деген эмне? Логикалык ыраттуулук менен бир нерсе жөнүндө ойлоо, ачык айкын, ишенимдүү, жүйөлүү далилдер, мисалдар менен бекемделген адамдардын ой пикирин, сунушун, жекече көз карашын билдирүү ой жүгүртүү деп аталат. Ой жүгүртүү 3 бөлүктөн турат. Биринчи тезис, экинчи далилдөө, жүйөлүү пикирлер, мисалдар жана фактылар. Үчүнчү жыйынтык корутундулар. Балдар, баардык эле тексттер ой жүгүртүү боло бербейт. Анткени ой жүгүртүү болуш үчүн ал тексттин өзүнүн өзгөчө түзүлүшү болуш керек. Башка айтканда, биринчи тезис берилиш керек. Тезис деген эмне? Тезис деген бул далилдениши керек болгон маселе болуп эсептелет. Ал тезисти далилдеш үчүн жүйөлүү пикирлер, мисалдар, фактылар эмне үчүн себеби деген суроо ишке ашат. Ушул жүйөлүү пикирлер, мисалдар, фактылар көрсөтүлгөндөн кийин андан эмне чыгарып болот? Андан биз ошондуктан демек деп жыйынтык чыгарып болот. Биз азыр силер менен жолу бирдикте ушул ой жүгүртүүгө текстине ылайык текст түзүп көрөлү. Бизге экологияны сактоо керек деген тема берилди. Кыргызстанда алтын каздырууну токтотуу керек деген тезис ташталды. Эмне үчүн ушу алтын каздырууну токтотуу керек? Ушуну биз азыр далилдеп, ар кандай жүйөлүү пикирлерди, мисалдарды, фактыларды көрсөтүп, анан аны жыйынтыктайбыз. Жаратылышты, экологияны, сууну талкалап жатышат. Кирешенин баары Канада, АКШ жана Австралия сыяктуу өлкөлөргө кетип жатат. Алдыңкы 5-10 жылда Кыргызстанда экологиялык кризис болот. Мына ушундай фактылар, далилдер, жүйөлүү пикирлер айтылды. Эми мында биз кандай жыйынтык чыгарып болот? Же болбосо кантип биз корутунду чыгарып текстти жыйынтыктай алабыз? Ошондуктан экологиялык кризистин алдын алуу үчүн азыртан кам көрүшүбүз зарыл. Ал үчүн туризмди өнүктүрүп, кооз жерлерибиз менен дүйнөгө таанылып, экономикабызды көтөрүшүбүз керек деп жыйынтыктадык. Демек, бул текст 3 бөлүктөн турду. Биринчи тезистен, экинчи далил, фактылар, жүйөлүү пикирлер көрсөтүлүп, тезис аныкталды, далилденди. Андан кийин ушул Кыргызстанда чындап эле алтын каздырууну токтотуу керектиги жөнүндө биз корутунду чыгардык. Эми балдар, биз да өз алдыбызча чогуу башка текст түзүп көрөлүчү. Мисалы, мен дарыгер болгум келет деген тема берилди. Буга төмөндөгүдөй тезис ташталды. Келечекте дарыгер болууну каалайм деген. Эми ушул тезисти биз ар кандай мисалдар менен, далилдер менен, фактылар менен көрсөтүп далилдейбиз. Эмне үчүн, эмне себептен дарыгер болууну каалайсың? Ушуну далилдегенге бир нече сүйлөмдөрдү түзүп, андан ошондуктан доктор болуу адамга керек болчу эң жакшы кесиптердин бири экендигин корутундулап жыйынтыктайбыз. Эми ушул текст келечекте дарыгер болууну каалайм. Анткени азыркы учурда дарыгерлик кесип биздин элибиздин ден соолугу, өмүрү үчүн өтө зарыл болуп турат. Айрыкча COVID-19 оорусу дүйнө жүзүн каптаганда докторлордун салымы өтө чоң болду. Канчалаган адамдар бул оорудан зардап тартышты. Ошондо биздин дарыгерлер өмүрлөрүн сайып, күнү-түнү көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калышты. Өздөрүнүн чыныгы катуулук, эрдиген парзын аткарышты. Ушундай оор кырдаалда дарыгерлер жетишсиз болсо да болгон мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөндүгүн элибиз баалап, келечекте бул кесиптин ээлерин көп даярдоо керектигин түшүнүштү. Ошондуктан дарыгерлик кесип адам жашоосу үчүн эң зарыл кесип экенин ананып, мен да элиме кызмат кылууну чечтим деп жыйынтыктасак болот. демек балдар, мына ушул тексттен биз тексттеги тезисти табууну жана ошол тезисти аргумент,
fakt, misalдар, жүйөлүү пикирлер менен далилдөөнү жана анда корутундуну же тыянак чыгарууну үйрөндүк. Демек балдар, үйгө тапшырма. Жаратылыш жан дүйнөм деген темада ой жүгүртүп текст түзөсүңөр. Башкача айтканда, ой жүгүртүү текстин түзөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан кездешкенче аман болгула.